Балдар, силердин оюңарча эң таттуу тамак кайсы? Силерге азыр таттуу тамак жөнүндө жомок айтып берем. Илгери өткөн заманда бир падыша аскерлеринин коштоосунда мергенчиликке чыгышат. Токойдо ар кимиси ар жакка кетип, падыша адашып калат. Аскерлердин атын атап чакырса да, кыйкырса да эч ким келбейт. Токой чытырман, дарактары бийик. Кеч болуп кетет. Ау деп кашкыр болуп, карс деп дарак сынып, кар деп карга каркылдап, деп үкүлдөп коркунучтуу дабыштар чыга баштайт. Падыша эми кайда түнөйм деп кооптоно баштайт. Шытыр деп үндөр чыгып, токойдо бара жатса, бүлбүлдөп жаккан жарык көрүнөт. Ошол жакка барат. Басып барса, мергенден экен. Аябай сүйүнүп кетет падыша. Ассалам алейкум деп кирип барса эле мерген отурат. Ва алейкум ассалам деп калат. Кана, жеген кемиң бар? Суу берчи, суу деп падыша аябай чаңгаган. Курсагы ач. Төргө отургузуп мерген падышага суу берет. Алдына дасторкон жайып, өзү даярдаган аталаны коюп берет. Атала жасаган экен да. Падыша бисмиллах деп суудан ичип, аталадан урттап, вау, мен өмүрүмдө мындай таттуу, мындай даамдуу бир башкача атала ичкен эмесмин деп тамшанып ичип, дагы бир кесе суранып ичип, ыраазычылыгын айтып, мергендин үйүндө түнөп калат. Эртеси мерген ага жол көрсөтүп, өзүнүн хан сарайына жетип алат. Баргандан кийин хан сарайдагы тамактардан жеп көрсө, өзү эңсегендей таттуу эмес. Негедир таттуу эмес? Анан токойдогу мергенди алдырып келгиле деп чакырат. Алып келгенде мергенге, кана, мага өткөнкү аталаңды, эң таттуу аталаны даярдап берчи дейт. Мерген макул деп даярдайт. Даамын татып көргөн падыша, жок, бирдей окшоптур. Неге андагыдай таттуу кылбадың? Десе, падышам, мен ошондой эле жасаганмын. Болгону сиз ошондогудай абалда эмессиз. Ошон үчүн даамдуу болбоду дейт. Анда мага эмне болгон эле? Десе, курсагыңыз ач, чарчагансыз, көп баскансыз, суусагансыз, тамак көзүңүздөн өтүп, жылуу жер, жылуу жай, жада болсо адам көзүңүздөн өтүп турган учур болгон. Ошондо сиз дүйнөдөгү эң таттуу тамак деп тамшана ичкенсиз. Десе, деп түшүнүптүр дагы падыша ошондон кийин хан сарайында гана отура бербестен узак сапарга чыгып, сейилдеп, токойго карай басып, чөө үстүндө жылаң аяк басып, ден соолугуна кам көрүп, тамагы да сиңимдүү болгон экен. Балдар, силерде элестетип көргүлөчү. Тынч телевизорду көрүп жатып же телефон ойноп отуруп анан апаңар, балдар, тамакка деген учурда барып тамактансаңар, тамагыңар таттуу болобу? Же досторуңар менен көчөдө ойноп, велосипед минип, топ тээп, келип, же бир туугандарыңар менен чогуу иш кылып, талаага барып келгенде тамак таттуу болгонбу? Айткылачы. Демек, балдар, бизде канчалык кыймыл-аракет көп болсо, тамактын сиңимдүүсү да ошончолук жакшы болот. Тамагыбыз ошончолук таттуу болот. Ден соолукка кам көрүп, кыймылда бололу. Ал эми жөн гана кыймылдабай жатып, анан тура калып тамактанганыбызда бизде кыймыл жок. Жеген тамагыбыз анча деле таттуу эмес. Ашказан дыңкыйып, кыйнап, деп кыйналат. Ошон үчүн ар дайым кыймылдайлы. Кыймыл бул ден соолук.